Benim familyam Kadiyev Canbek. Ош шаарынын тургуну болом. Жогорку билимдимин. Фрунзедеги политехник институт бүтүргөмүн. Оштогу юридический институт бүтүргөмүн. Мен Ош шаарындагы мурунку экс-мэр Мелис Мырзахметовдун коррупциялык иштер боюнча айтып берейин деп чечтим. Кайсы президент Кыргызстанды канча карызга батырган и канча зыян кылган, ушу жөнүндө айтам. Birinci sözüm kurup bolboş üçün uşundan başlayın. 1998 yılı Üygül özmenen Yugoslok'ta zorlatıp satıp algamız. Oştoğu налоговый inspeksiya konfus olgan 1 milyon 200 somga Üygül özmenen. Anı bir 4 yıl işletip finans jaktan baylanıştı, işlete albay anan satışka tuğa geldi. Melis Mırzakhmatovga jolугуп Melis Mırzakhmatovga dele 1 milyon 200 milyon so'mga satqanмын. Biroq bir şart bilen Melis Mırza, sen biznesmen ekensin. Oş şaharına bir жақсы şu zonadыкты Kırgız elini Oş şaharının ellerine kurup bergeyin desem makul bolgon. Biroq muna 30 sotluk jeri mağa kalsın. 3 balam var. Endi çoğoyuşsa özlörünce uy salıp alat. Sağa buna 5 hektar жетет жанып айтканда экөөбүз жигитчикче кол алышып, аны мен батаны бергенмин. Менин батам түз тиет, Мелис. Батаны берген адам же депутат болот, же мэр болот деп. Болду деп экөөбүз кол алышып чыкканбыз. Андан кийин мен Мелис Мырзахметовго 2003-жылы сатканмын. 2003 сатканда Бакиевдин бийлиги келгенде Мелис Мырзахметов Камкор Жаныш Бакиев менен соодалашып, Жаныш Бакиев, мен сага хан сарай салып беремин, Оштун мэрине коесуң деген. Ушундай договор кылып, ошо менин жеримди тартып алып, Бакиев бийлигинин тушунда Жаныш Бакиевге хан сарай куруп берген. Мен азыр бул жерде айтып атам, пресс-конференция. Далил катары, факты катары ошол жерге барып, автомобиль көрсөтүп берем. Анан мен ошол убакта бардым. Мелис Мырзахметов 100 бандитский топ түзүп автоматчан. Ошол кезде Атамбаевдин дагы азыркы Сооронбай Шариповдун телекомпаниялары эмес. Бар автоматчан жүргөн. Барсам 4 ошо 10 чакты автоматчан балдар менен турган экен. Мелис Мырза, илабыз каяка кетти? Биз экөөбүз сүйлөшпөдүк беле десем, жаныбек да экинчи ушул жерге келсем, пут бассам атып таштаймын dedi. Мен шап бурулдум дагы, биздин көчөгө дагы майраңдар деп баса бердим. Ошол убакта барган жокмун, барсам аттырып бердилер. Же Жанышка, же өзү аттырып ташадылар. Ал эми 2010-жылы бийлик албашып, Атамбаевдин бийлиги келди. Анын артынан түштүм, мэр болуп турганда. Мага ошол жерди бересиң десем, мен Жаныбекке атып болбой атап, Ошмун центрден 30 сотук берем деп жүрдү. Bir 10 жолу бардым. Акыры үйүнө чейин бардым. Анан кийин мына 200 экен Ош шаарында, мына митингтерде ушу бакылдап сүйлөйт эле го мага окшоп. Мына мен Ош жердин кылдым. Болгон Ош шаарында 3 гана эстелик курду. Мелис Мырзахметовдун тушуна мына Ош окуясы туш келди. Мына быйыл 10 жылдык болуп атат. Ош окуясында башталганда Мелис Мырзахметов ошо 100 автоматчыгы менен чыгып, Кыргыз элин, өзбек элин 100% токтотуп алууга мүмкүнчүлүгү бар болчу. Корккондон ушунчалык коркуп экен, үйүндө жатып алды. Мына мен центрде турдум, Кыргыз өзбек элин жараштырып. Бул болсо 3 күндө Ош эли канчалаган өлүмдөр Ош окуясына Мелис Мырзахметовдун күнөөсү бар. 3 күн алып турду. Мен салыштырып берем. Мына Кыргыздын чыган жигити Атажурт лидери, Атажурт партиясынын лидери. Камчыбек Ташиев Жалал-Абадтагы окуяны жаңы башталганда басып калды. Бүлүтүн жүгүрүп жүрүп эле. Эч автоматы жок, эч жан-жоктору жок. Мына ошондон ушундан кийин мына
Oş okuyası 3 gün hiç kim kararsız kaldı. Kançalagan uylar büyüdü. Kançalagan adamlar, beygine adamlar öldü. Kançalaganlar balдар yetim cesir kalıştı. Oşko, kanundan oşko hep özümüzün sırtta жүрген milyonluğun mekendeşler oş mirasına hep jönököyle Akçalay jagandardı berişti. Akçalay jagandardын баардыгын солтөндүккө салган. Men көпчүлүгүнөн сүйлөштүм ошолордон. Мына мен Ош окуясы жөнүндө айтып калдым. Мына 10 жыл болот быйыл Ош окуясына. Ушу 10 жыл ичинде Ош окуясына kimler күнөөлүү деген суроо туурат. Мен ачык эле сөз айтам. Ош окуясына Атамбаев күнөөлүү, Текебаев күнөөлүү, Роза Отунбаева баштаган убактылык өкмөттүн мүчөлөрү күнөөлүү. Бир эле мисал. Баштап электе Текебаев өзүнүн иниси Асылбекти бир 50 бала менен, Өзбек улутунун камкор лидери Кадыржан Батыров менен тейин айылына барып, Жалал-Абадтагы үйүн өрттөп келгенде жөнөткөн. Былык иштери кылмыш козголгондо Турцияга качып кеткен. Азырда Турцияда жашап атат. Эгер таза болсо, качышты биринчи Мелис Мырзахметов үйрөттү, чиновниктерге. Буну көрүп, мына азыр Шадиев качты. Кыргызстандын байлыгын жеп алып качып кете берсе боло берет экен да. Андай эмес туугандар, мына силер жаштар, келечекке эмне бар, азыр өкмөт акыбал чатак. Мына мен салыштырып айтам да, мына Мелис Мырзахметовдун чыныгы жүзү. Эгер кыргыздын мекенчил, өзүнүн патриотмун деп канча жолу ушу трибунада сүйлөгөн, качпай эле ак болсо акмын деп териштирип көрбөйбү? Мына кыргыздын мекенчил жигиттери Ташиев, Ата журт партиясынын лидери Акматбек Келдибеков, азыр Садыр Жапаров түрмөдө жатат. Мына качпай эле чыныгы жүзү ушуну билет да, адамды ким экени. Айтсаңыз, Мырзахметов кеткени көп жыл болду да, сиз аралык көп жылдан кийин андан кийин уже КМР болду, кеч чыгып аткан жоксуз да, эмне үчүн ал? Жок, мен күттүм. Убак сааты ушуга келди да, күттүм. Мына азыркы окуяларды мен ушул президенттердин кайсы жерге келип түптүккө калганын айтып атам. Ушул күндү күттүм мен. Эмне себеп болду ушу күткөнүңүз? Я. Ал эми Мелис Мырзахметов качып кетти, жок эле да. Качып кеткен. Ал жогуна көп жыл болуп атпайбы ошо? Жок, жогуна көп жыл болсо дагы баары мына азыр баары чыгып атпайбы? 10 жылдан чыгып атат баардык нерсечи. Баардык нерсе 10 жылдан кийин чыгып атпайбы. Сиз бул маалыматтарды билсеңиз, буга чейин эмне айтпай жүрдүңүз деген сөз болду. Мен айтсам, Атамбаевдин бийлиги карабайт болчу. Карабайт болчу. Мен ачык айтып коеюн. Атамбаевдин мага Бишкектен келип, Айтмамат Кадырбаев убагында келип үйүмө келиптир. Силерге окшогон журналисттер мени Айтмамат Кадырбаев чакырды. Жаныбек ака, сизди Мелис кыйдат экен, ушуну көрсөтүп бериңиз деди. Келген ошол убакта. Ана мен Айтмамат Кадырбаевге бардым. Айтмамат, журналисттерге силерге окшогон 4 журналист келиптир. Жаныбек ака, сиз ушул Мелис Мырзахметов коррупциялык иштерге барган үйүнү көрсөтүп койсоңор деп болду деген. Калганын биз бүтүрөбүз деген. Бийликтин заказы да бул. Мен айттым, Мелис жакшыбы, жаманбы мен өзүм азгыркы болом дегенмин. Атамбаев болду бул маселе чечилбейт болчу. Атамбаев болгондо мына шопуру бизди 6 жыл башкарды. Атамбаев даже Кадыралиев, Санжар Кадыралиев деп чечпеди го. Мен чечемин көзөмөлүм деп атам. Саясий заказ жокпу мында? Жок. Мен Сооронбай Жээнбеков менен бир дагы жолу учурашкан эмесмин. Камчы Ташиев менен бир дагы учурашкан эмесмин. Келдибек менен бир дагы учурашкан эмесмин. Мен жөнөкөй Оштун жараны болом. Мени эч ким акча берип, Мелис Мырзахметовду карала деп айткан эмес. Факты менен ошол жерде айтып берем. Максатыңызды айтыңызчы эми. Максатым ошол жерди алуу, сотко берип, мен ошондо сотко берем неме, уутта турат заявление. Ол Мелис бардыгына жазган. Келбей болгон тобот койчу. Анда сизден караган жок балам милициялар. Я. Канча жыл? Органдарлар ошондон бери караган жок. Караган жок, 2013-жылы жазган. Эмнеге алардын үстүнөн даттануу жок? Даттануу жок болсо, айтып атам го, даттануу
Мындай да. Ошол убакта чечпейт эле, Атамбаев бийлиги болчу да. Siz kayılıp görmey elеңiz, balkim çeçiledi. Жок, чечилбек болчу. Мен 100% ишенем. Эми азыр деле кеч эмес. Эми мен бул өзүмдүн темамы кийин факты менен көрсөтүп берейин. Атамбаев мен Мырзахмановдун мамилеси бар деп айткыңыз келди ау, бул проблеманы чечпейт эле деп. Жок. Эмне үчүн чечпейт эле ошол убакта? Атамбаев айтып атам го. Атамбаев чечпегенин себеби мына Санжар Кадыралиевди чечкен жок го. Чечкен жок го. Жоқ, ошол Мелис Мырзахманов Атамбаевдин бийлигине каршы чыккандардын бири болчулар. Эксисичи. Ооба. Жана жогорудагы сөзүңүздө айтпадыңыз, мисалы, ошо атайын келишти мага ушул жерин көрсөтүп бер деп айтты. Жок, мени Именно сиз ошолорго ошондо Ошондо кайталанышыңыз керек беле балким. бир алдын курал катары болот элеңиз, экинчи тарабдан маселеңиз. жок, ал убакта Атамбаев чечпейт болчу. Мен точно айтам. Эми мен маселени жеринде факт катары көрсөтөм. Сөздөнчү качкандай болуп атасыз да биздин сурообузда. Эмнеге качкандай болуп атам? Кеч чыгып атканыңыздын эмесин айтпай атасыз да. Эмне үчүн ушунча жылдан бери себебин айтпай атасыз. Мен ушул күндү күттүм. Канча кайсы президент жоопкерчиликти ушул ишти карайт деп. 3 жыл ичинде эмне кайрылдыңыз? 3 жыл ичинде мына мен кайрылган жокмун. Эмне үчүн кайрылган жокмун? Эмне үчүн? Суроо турат да. Эмне үчүн кайрылган жокмун? Şu бийликке мына азыркы бийликке мени мисалы сооронбай жээнбеков же башка неметкен жокмун. Мен ооруп жүрдүм психикалык жактанчы. Психикалык жактан эмес, эртең ооруп жүрдүм. Белден грыжа ооруп. Больницадан башым чыкпады. Эми өзүмө келдим кыздар. Ачыгы. Ооруп барат болчумун. Cem birliğine işiniz mi ki? Ya. Cem birliğine işiniz mi diyeyim? Masleğin sesini de oynayız mı? Маселе чечилет. Маселе чечилет. Мына маалымат каражаттарына айтып атканда, мына Бишкекте пресс неме болуп атканда Жээнбеков айтып атпайбы? Урматтуу массалык маалымат каражатынын кызматкерлери, мен жалгызмын. Коррупциялык күрөштө мага жардам бериңиздер. Факты менен деп атпайбы? Ошондон кийин гана мисалы жандандым да мен. Ооруп жүрдүм буга чейин. Эми дагы бир нерсени айтып коеюн. Эми мен темамы кичине бул жакка которуп туруп, эми бул жакка айтам. Эгемен Кыргызстандын 20 жыл аралыгында кайсы президент Кыргызстанды сазга батырды? Сөз ушул жөнүндө болду. Мен саясатчы эмесмин. Эч бир партияда турган эмесмин. Жөнөкөй кыргыз элин сүйгөн, кыргыз элинин тагдырына кайдыгер карабаган инсан катары айтып коюшум парз. Жоқ, негізгісі мындай болот да. Азыр бир эле мен эмес, жогоруда айттым. Сиз бир эле так эле суроого жооп бериңизчи. Азыр мисалга мурда ушул ооруп жүрүп чыкпай калдым дедиңиз, туурабы? Ооруп 3 жүрүп жыл чыкпай калдым. болгондо ошондо. Атамбаев мисалы ал маселелерди чечпейт эле дедиңиз, кайрылып айтканын себеби ошондой дедиңиз. Бул жерде эки ача пикир пайда болуп атат да. Кандай эки чак айтып тура бериңиз. Сиз мисалга биринчи Атамбаев чечпейт деп атасыз. Анан кийин ооруп жүрдүм деп атасыз. Бул мисалга бул иштин артында мындай бир күмөндүү бир жагдайлар болуп атат да. Күмөндүү жагдай жок.